тартипсиздик деген аябай күч. Бизди сөгүп деле кете берет. TikTokко кирип алып, мугалимдерди мазактап да тарткан окуучулар жок эмес. Согушка кирип бараткандай эле болобуз. Колдорду түрүп, агай, эмне үчүн биз информатиканы окуй беребиз? Окуучуну чыгарбай коюп, шымына кой берип коюп, эми улуу сөздө уят жок ачык айтканда. Чачтарын эркек эле балдар, чачтарын саксайтып өстүрүп алган, өрүп алган, кандай үй бүлөлүү адамдар чыгат деп ойлонобуз. Коркобуз мугалимдер. Атенең сени мындай тергейби, мындай карайбы дейбиз да, анан ооба дейт да, анан мен кыйналып кетип атам, мага аба жетпей кетип атат деп. Сен менин балама эмне үчүн колуңду кесейсиң? Кандай акың бар? Тең туш болуп кучактап агай депчи. Анда да жакпайсың да балдарга. Баягы тигил желмогус мугалим келатат. Мугалимдерге деле ушинтип кыла берсе болот экен да. Переходный возраст деген балекет бар. Мен айтам, эми балдарыңызга мен охранник эмесмин да. Мейли 3 болсо дагы асмандагы 3-төрдү коюп, ачыгын айтканда, доскага жүрөктөр тартылган. Сен кубанасың да, бактылуу болосуң ошо сөзгө элечи. Мисалы үчүн мугалимдер көп нерсени күтпөйт. Бардыгыңыздарга салам айтып, өзүмдү тааныштырып кетейин. Аты жөнүм Адилет Амангулов, кесибим боюнча мугалим. Шаарыбызда гимназиялардын биринде билим берип келе жатам десем жаңылышпайм. Кесибим информатик мугалим. 6-7 жылдан жүз болуп калды. Жаш болсом дагы ушул балдарга таалим тарбия берип, өзүмдүн билгенимди балдарга үйрөтүп, жакшы бир кызматтардын бири десем жаңылышпайм. Бул кесипти сүйөм. Мугалимдик кесип пайгамбарлык кесип деп элибизде жакшы пикирлер айтылып келет. Бирок коомубузда мугалимдик кесиптин баасы баркы төмөн түшүп кеткени дагы айрым учурда бизди өкүндүрөт. Бирок ошол менен катар жумушун сүйүп, талыкпай иштеп келе жаткан жалпы менин мугалим кесиптештериме сиздерге даңк жана дөңк деп айтмакчымын. Себеби учурда бала тарбиялаш ар бир эле адамдын колуна келе бербейт. Мисалы, үй бүлөдө 3-4 балабызга чыдабаган ата-энелерибиз бар коомубузда. Алардын кылык мүнөзү, мындайча айтканда характерлери аябай оор десек болот. Ошол эле учурда бир мугалим бир класста 30-40 окуучуга бирдей мамиле жасап, таалим тарбия берип, алардын кылык мүнөзүнө чыдап, алар менен иштеше билген бул мугалимдик кесиптеги, мугалимдик кесипти сүйгөн чыныгы кесипкөй мугалимдер бар болсун дейли. Негизи балдарга билим берип, аларга тарбия берип, аларга туура багыт берип, сабакты түшүндүрүш азыркы биздин коомубузда оор десек жаңылышпайбыз. Азыр аламдашуу интернеттен өнүккөн тармагында жашап жатабыз. Бул аламдашуу доору десек, азыркы учурда баардыгыбыздын эле колубуздан смартфондор, телефондор түшпөй калды. Ошол эле учурда, азыркы учурда мугалимдердин кыжырына тийген ушул телефон, смартфон маселеси десек жаңылышпайбыз. Себеби сабак учурунда ушундай бир телефондорду карап олтуруп, телефондорго алагды болуп, оюн ойноп, социалдык тармактарга кирип, анан TikTok деген балекеттер чыкпады. Ошол TikTokко кирип алып, мугалимдерди мазактап да тарткан окуучулар жок эмес азыркы учурда. Себеби бул боюнча айтып өтсөм, улгайган, пенсия курагындагы мугалимдер бар. Мисалы, телефон эмне экенин, социалдык тармактар эмне экенин түшүнбөгөн. Ошол эле учурда мугалимдерди шылдыңдоо иретинде, басмырлоо иретинде окуучулар алардын кадыр баркына шек келтирип, ошондой улуу мугалимдерди TikTokко тартып чыгарып ийген учурлар көп кездешип атат. Аны коомубузда баарыбыз эле көрүп атабыз. Анан биздей болгон жаш мугалимдер эми колдон келишинче социалдык тармактар, интернет эмне дегенди түшүнгөндүктөн биз сөзсүз түрдө мындайча айтканда коргонобуз. Сабакка кирип баратканда кээде согушка кирип бараткандай эле болобуз. Колдорду түрүп, даярданып, ушул баланын суроосуна жооп бере албай калбайын деп мугалим өзү креативдүү, анан ойлоп тапкыч, фантазиясы күч, анан ушундай бир кесипти сүйгөн, берилген мугалим болсо кырдаалдан чыгып кетет. Бирок кырдаалдан дегенибиз азыркы учурда кырдаалдан чыгып кете албай калганда мугалимдерибиз бар да. Себеби аламдашуу доорунда эми социалдык тармактардын өнүгүшү менен мындайча айтканда ошол балдардын бир күтүлбөгөн суроолоруна, күтүлбөгөн жанагындай бир кызыктуу, тамашалуу окуяларына туш болуп атабыз. Эми тамашалуу окуялар дегенибиз мугалимдерге эмне жакпайт? Мисалы,
сабак учурунда биз 45 мүнөт балдарга ушул теманы берейин, ушул теманы эртеңки жашоосунда алып кетсин, ушул темада келечегинде пайдалансын бир нерсени деп үйрөтөбүз. Мисалы үчүн биздин программабызда дагы жашоо турмушка байланышкан атайын темаларыбыз бар да. Анан мага эми өзүмдүн башка предметтерди айтпайм, бирок менин предметим боюнча информатик болгондо көбүнчө биз компьютердик класстан программалоо тилдери менен ошол эле социалдык тармактар эмне экенин, социалдык тармактарды кандай туура колдонуш керек ошолорду үйрөтөбүз да. Анан балдар мага суроо берет. Агай, эмне үчүн биз информатиканы окуй беребиз? Эмне үчүн бул эмнеге жардам берет дейт. Мага ушундай бир суроолорду берет да, мен айтам, жок дегенде телефонду туура пайдалануу, телефон менен акча тапса болот. Силер билесиңер ушуларды десем, кандай акча табат дейт мисалы. Анан мен айтам, азыр аламдашуунун заманы, интернеттен үйдө отуруп алып акча таап аткан адамдар бар десек болот. Анан эми балдардын түшүнүгү болуп калды, интернеттен кантип акча табабыз, эмне сетевой бизнеспи дегендер бар да. Эми азыр сетевой десе эле отуруп алып үйдөн акча таап берем анан деп маалымат берип калбадык. Анан сетевой боюнча дагы балдарда түшүнүк бар да, эми чоң класстарда. Анан жок, андай эмес. Мисалы үчүн азыр жакшы материалдарды чыгарып интернет тармагында блогерлик менен алектенип аткан жакшы биздин адамдарыбыз жок эмес. Ошолор акча таап атат деп мисал кылып айтып берем. Анан айрым учурда жакшы теманы берейин, ушул балдарга жакшы бир сабак өтөйүн деп даярданып келебиз биз. Түнү менен конспектти жазабыз. Анан ошол учурда сурана берген окуучулар бар. Мисалы үчүн мугалимдин оюн бөлүп, мен ага эшикке чыгып келейинчи, мен туалетке барып келейинчи деп эле жөн эле сабактан качкысы келип, эптеп бир 10 мүнөттүк убактысын эшикте өткөргөн окуучулар жок эмес да. Мисалы үчүн азыр көрүп аткан мугалимдер болсо жакшы түшүнөт. Анан айла жок, эшикке чыгарбай койсок дагы мындайча айтканда биз күнөөлүү болуп калабыз. Эгерде ошол бала шымына кой бере турган болуп калса, мисалы эми азыркы учурда социалдык тармактардан деле көрүп атабыз, жакында эле ошол социалдык тармактан бир башталгыч класстын мугалими окуучуну чыгарбай коюп, шымына кой берип коюп, эми улуу сөздө уят жок ачык айтканда. Анан ким күнөөлүү? Мугалим күнөөлүү. Мындай көрүнүштөр толтура. Анан азыр мындайча айтканда укугубузду баарыбыз билебиз. Мектепте дагы балдар кээде законду аябай үйрөтөт мугалимдерге. Биз ушундай нерселерге, биз азыр демократиябыз деген нерсе бар да балдардын түшүнүгүндө. А бирок ошол эле учурда талаптарын билбейт. Окуучулар талаптарын айтып, сен мондай талапта жүрүшүң керек, сен окуучулук формада келишиң керек десек, азыр шаардын айыл жерлерин айта албайм, бирок шаардын көп эле мектептеринде ошол форманы кийбеген окуучулар бар да. Мисалы чачтарын эркек эле балдар чачтарын саксайтып өстүрүп алган, өрүп алган, ал нерсени көрүп атам. Чачтарыбыз өзүнчө бир фиолетовый түстө боелгон, андан тышкары жыртык бир жынсыларды кийип алган, носкилерибиз болсо кызылашка чейин жарым жартылай кийгенибиз кета. Анан ушундай балдардан эртең кандай үй бүлөлүү адамдар чыгат деп ойлонобуз, коркобуз мугалимдер. Мисалы үчүн ошол эле кыздарыбыз кыска юбканы кийип алып, капрон колготкини кийип алып мектепке келишет. Сууктун күнүндө буттарына кета кийип алат. Анан айтабыз, ата-энең кийим алып береби? Ата-энең сени мындай тергейби, мындай карайбы дейбиз да, анан ооба дейт да. Анан ата-энелерине чалып байланышсак, ата-энелерибиз айтат, мен кий деп эле атам деп мындай айтып эле атам, бирок укпайт дейт. А эгер ошол укпай аткан бала эртеңки келечеги кандай болот деген суроону билишпейт. Анан эми азыркы учурда сабак өтөйүн деп кирип баратсаң, азыр баардыгы эле шаардын балдардын колунда акчасы бар, ата-энелер акчаларды жакшы эле беребиз. Жакшы эле ушу балам окусун, балам эч нерседен кем болбосун, курсак ачып калбасын деп жок дегенде эле 100 сомду салып берет да чөнтөгүнө. Анан тим эле бирдемени кыйратып койгонсуп сабак учуруна кирсең, ар бир столдо бирден суу коюп алышат. Эми булар парламенттеги депутаттардан өтүп кеткен да бул окуучулар, себеби аябай бир тоону томуп коюп койгонсуп, баягы китеп дептерди койбой ошол партанын үстүндө тамак аш турат да. Анан биз айтабыз, сумкаңарга салып койгула десек, мен суу сап кетип атам, мен кыйналып кетип атам, мага аба жетпей кетип атат деп. Мына азыркы биздин келечектин инсандары.
Анан айласынан биз мугалимдер азыркы тапта аябай эле иштөөбүз оор болуп аткандыктан чынын айтканда балдарды мойнубузга чыгарып алдык десек жаңылышпайбыз. Эки утун салаңдатып эле олтургузуп, балдарды бөпөлөп, аларга тийбей, керек болсо колубузду кесеп койсок дагы, ошол бала ата-энесине даттанып барат дагы, ата-энеси келет дагы, сен менин балама эмне үчүн колуңду кесейсиң? Кандай акың бар? Мен министрликке чейин барам, мен районого, мен короного кайрылам, сени жумуштан алдыртам, сен жумушта иштебешиң керек деп ата-энелер балдарына болушат. Мындай ата-энелер жок эмес, бар, ачыгын айтканда. Анан эми ушундай энеси болушчаактын кызы ыйлаак деген жакшы сөз бар, өзүңүз билсеңиз керек. Анан ушундай болушуп аткан ата-энелердин кесепетинен мугалимдердин баркы баасы түшүп кетти десек жаңылышпайбыз. Биринчиден, ата-энелер балдарына болушпаш керек. Мисалы, СССРдин убагында менин чоң аталары, менин аталары мисалы үчүн айтып калат, мектептен тентектик кылып коюп, агайлардан, эжейлерден ушундай топ ключ менен чаап, боор менен чаап ийип, чекебиз томуюп келип ата-энебизге айтсак, рас болот. Сенде дагы күнөө бар да, жакшы кылат деп мисалы үчүн тарбиялашкан. Ошол адамдар мисалы үчүн бизди тарбиялап чоңойтту. Мына ошондой көз карашта биз ата-энелер балдарга тарбия берсек, сөзсүз түрдө балабыз кандайдыр бир тарбиялуу болот. Ошол эле учурда мугалимдик кесипте эмне жакпайт бизге? Мугалимдик кесипте балдардын тартипсиздиги биринчиден. Анан ошол эле учурда балдарга, азыркы балдарга тамашалашып сүйлөшүп койсоң өлдүң. Ачык айтканда, бүттү, алар тең туш болуп алат сени менен. Тең туш болуп кучактап агай депчи. Анан ошол нерседен алыс болушубуз керек да. Кээде тамашалашып сүйлөшүп коебуз, эми түнт болуп эле строгий боло берсең, анда да жакпайсың да балдарга. Баягы тигил желмогус мугалим келатат деп атайын жасашат. Азыркы окуучулар мугалимдерге мамилени дагы мындай тандап кылып калышат. Кайсыл мугалим жакшы, кайсыл мугалим жаман, кайсыл мугалим строгий, кайсыл мугалим баа күлүп жайнап сабак өтүп, мына ушунун баарын билип алган. Себеби ошол эле биздин психологиябызды бускан бул телефон. Телефондон батышты көрүп атабыз, чыгышты көрүп атабыз, тиктокко кирип далактап бийлеп атабыз. Мына бул тарбиянын жоктугу. Мына ушул нерселерди көрүү менен биз азыр ушул нерсени турай берсек боло берет, ушул нерсени кыла берсек боло берет деген таристе мугалимдерге деле ушинтип кыла берсе болот экен да. Анан сабактан качмай деген адат аябай жакпайт. Чынын айтканда, мисалы үчүн ошол эле сабакта мен мисалы үчүн 4-чү сабакта сабак өтүп атсам, ошол аралыкта бала сыртка чыгып кетип, кандайдыр бир кырсыктарга, зомбулукка учурап калса, ким күнөөлүү? Биринчиден мектеп күнөөлүү, мектеп директорлору күнөөлүү, анан сөзсүз түрдө сабак берип аткан мугалим күнөөлүү. Анан азыркы оюбуз боюнча мисалы эмне жакпайт? Мен класс жетекчи болуп да иштеп келдим, 4 жылдын жүзү болду. Азыркы учурда 9-класс болуп калды, чоңоюп калышты. Анан переходный возраст деген балекет бар. Аны ата-энелер да билет, ата-энелерди укпай калат. Жанагындай тамекилерди чегебиз, азыр электронный сигарет деген балекет чыкты. Мисалы үчүн аны кыз эркегибизге карабай чын эле даамын татып бүттүк. Андан тышкары үйгө түнөмөй деген жок. Кечинде жоголуп кетебиз. Анан ата-энелер чалып алып, менин балам каякта деп сабак бүткөндө сурайт. Мен айтам, эми балдарыңызга мен охранник эмесмин да. Анда мисалы үчүн классымда 30 бала болсо, мен айтам, 30 баланы үйүмө алып келип алып эле мен жатайын. Буларды кайтарып эле баягы комсомольский төшөк салып алып эле, баарын тизип алып эле мен кайтарайын дейм да. Кээ бир учурда түшүнүксүз ата-энелерибиз бар да. Сабак бүткөндөн кийин деле баласын өзү каякта экенин билбейт дагы, мугалимдерден сурашат. Мисалы биз эртең мененки сменада 8ден баштап 1ге чейин окуса, 8ден 1ге чейин биз мугалимдер жооп беребиз. Бирден кийин бала сабактан чыкты, андан кийин ата-эненин көзөмөлүндө. Ата-энелер туура эмес көзөмөлдөбөгөндүктөн балдар жанагындай жаман иштерге барат, уурулукка барат,
ар кандай спирт ичимдиктерин, жанагындай зыяндуу заттарды колдонууга барат. Анан ал балдардын келечеги кандай болот? Бул мугалимдерге тийбейт кесепетти. Мектептен бүтүрөбүз биз. 9 жыл болсо да кояй, эми ушуга документ берип коелу. Мейли 3 болсо да асмандагы 3-төрдү коюп, ачыгын айтканда көчүрүп эле келебиз. Көп эле жерде ушундай да. Анан ал бала бүтүп кеткенден кийин ошол тарбиядагы бала эртең кандай адам болот? Эртең бир зөкүр болушу мүмкүн, эртең бир ууру болушу мүмкүн, эртең бир киши өлтүргүч болушу мүмкүн. Бул ата-энеге тийген залакасы мугалимдерге тийбейт. Ошол эле жанакы болушуп аткан балдар. Азыркы учурда негизи мугалимдер кечикпей эле сабакка киргенге аракет кылабыз. Анан айрым учурда жетекчиликтин же документациялык жумуштарыбыз менен ашып кетсе бир 5-10 мүнөт кечигип калышыбыз мүмкүн. Ошол учурда кабинетке сабакка кирсек, класста оң көтөрүп салган. Парталар кыйшайган, доскага жүрөктөр тартылган, уят сөздөр жазылган айрым учурларда, класстын ичи чаң, терезелер ачык, мисалы үчүн ушундай бир маанайда. Бул тартипсиздиктин белгиси, мугалимдик кесипти сыйлабастыктын белгиси да. Анан ошондой нерселерге көз жумуп эле, балдарга тарбия берип эле, балдарга билим берип эле, жакшы маанайда эле сабак өтүп келебиз. Анан мугалимдер тагдырдын өгөй балдары деген дагы жакшы сөз бар. Ошондой бир кесипте иштеп келе жатабыз. Бирок мен эч качан мугалимдикти өзүм тандап сүйүп окугандан кийин мен мугалимдик кесип жаман деп айта албайм. Класста 30 окуучу болсо, жок дегенде ошол сабак учурунда 30 бала тең мындай окубайм дебейт. 30 баланын ичинен 5 бала сабакка кызыгышы мүмкүн. Жок дегенде ошол 5 бала билимдүү болуп чыкса, ошол 5 баланын тарыхында эсинде калган мугалим болуп калсаң, сен чыныгы мугалимсиң. Чыныгы кесипкөй инсансың. Себеби бала мектепти бүтүп кетип, студент болуп, ошол учурда бир жер тоголок эмеспи, эми базардан же ушундай бир көчөдөн жолугуп калсаң, жакшы жылуу саламын берсе, демек сен кубанасың да, бактылуу болосуң ошол сөзгө элечи. Мисалы үчүн мугалимдер көп нерсени күтпөйт. Жакшы саламдашууну, анан жакшы пикирди эле күтөбүз. Биз башка нерсе күтпөйбүз. Мисалы, мурунку бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүм азыр студент меники. Айрым учурда ошол социалдык тармактардан жазып, ал акыбалымды сурап, Кудай буйрса бир кесиптин ээси болгона калдык, азыр 3-4 курста окуп атабыз деп, ал акыбалымды сурап турушат. Анан чын эле жакшы сөзгө мугалимдер куштар экенбиз, сүйүнөт экенбиз, кубанат экенбиз, эргийт экенбиз, сергийт экенбиз. Башка окуучуларыбыздан биз эчтекени күтпөйт экенбиз. Мындайча айтканда, татыктуу кесиптин ээси болуп жашоодо өзүнүн ордун таап кетсе, мугалим үчүн, ошол тарбия берип окуткан баласы үчүн бизге чоң сыймык десем болот. Анан азыркы учурда мугалимдерди жектеп, кектеп, сөгүп кетип, жанагындай социалдык тармактарда мындайча айтканда адамдардын көңүлүн бир чөгөрчү видеолорду, көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Бул мугалимдик кесипти сыйлабастык, тартипсиздик, тарбиянын жоктугу, чынын айтканда мугалимдерге бир орой мамиле жасоо, бул келечектин жоктугу. Чынын айтканда ата-энелер, мен учурдан пайдаланып ата-энелерге кайрылып кетем, баланын таалим тарбиясына, баланын билимине инвестиция кылсак, келечек мына ошолордун колунда дейм. Себеби айрым учурда, мисалы үчүн, балдар бош жүрөт. Боштуктан анан жанагындай тартипсиздиктер келип чыгат. Балдарды атайын кружокторго беришибиз керек, дүйнө таанымын кеңейтишибиз керек, спортко беришибиз керек, баланын шык жөндөмүнө жараша атайын бир курстарды окутушубуз керек. Мына ошондо баланын дүйнө таанымы кеңейип, анын ичинде болуп жаткан талант ачылат. Менин балам эчтекеге шыгы жок, менин балам мектепте эле окуйт, менин балам эчтеке кыла албайт, менин балам жалкоо деген бул неме? Мындайча айтканда, ата-энелер балдардын келечегине кызыкпаганы. Анан жалпы кыргызстандык иштеп жаткан менин кесипкөй, кесиптеш мугалимдерге, сиздердин кесибиңиздерге, ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Арзыбаган айлык болсо дагы ошол айлыкка канат, бутак болуп,
ыраазы болуп жашап келебиз. Андыктан эртеңки келечегибизден үмүт үзбөй, мугалимдик кесипте дагы алдыда көптөгөн жакшы кадрлар көбөйсүн. Мугалимдик кесип ыйык кесиптердин бири. Мугалимдик кесипти сүйөлү жана эмгек кылалы.